Демпирабад иши боюнча камакта отургандардын бири жарандык активист Илгиз Шаменов Жогорку Кеңешке Ленин районунун бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин көрсөтө тургандыгын айтты. Бул тууралуу Шаменовдун Facebook баракчасына жарыяланды. Шаменов өз кайрылуусунда азыр болсо элимдин жана жараткандын колдоосу менен Кудай деп шайлоого түрмөдөн аттандым, себеби бирөө гана чындык, адилеттүүлүк үчүн күрөшүү деп жазган. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абиров кафедеги мушташтан улам депутаттык мандатын өз арызы менен тапшырып берген. Ал шайланып келген номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаты мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2023 жылдын 28 майына дайындалган. Учурда талапкерлерди каттоо жүрүп жатат. БШКнын маалыматына ылайык, шайлоого катыша турган талапкерлердин саны 4кө жетти. Бишкектеги Москва көчөсүнүн бир бөлүгү 5 апрелден тарта жабылат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Бишкек суу канал өндүрүштүк эксплуатациялык башкармалыгынын маалыматы боюнча, бул чаралар канализациялык коллектордун курулушуна байланыштуу кабыл алынган. Москва көчөсүнүн Фучик көчөсүнөн Асаналиев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймыл үчүн жабылат. Бишкек шаарынын мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундарынан каттамдарын алдын ала пландап алуусун суранат. Бүгүн 4 апрелде мектеп окуучуларынын улуттук олимпиадасынын 4-этабы өтүп жатат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Быйыл 3-жылы өтүп жаткан олимпиадага 5 предметтен 144 окуучу катышууда. Математика, химия, биология, информатика боюнча олимпиадада Ала Тоо эл аралык университетинин базасында, физика боюнча олимпиадада Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде өтүүдө. Олимпиаданын жүрүшүнө көз карандысыз байкоочулар көз салып, түз эфирде жүргүзүлүүдө. Олимпиада жыл сайын 4 баскычта өтүп, 1-2 этап онлайн, 3-4 этап оффлайн түрүндө болот.